Генри Сехудо достор Ислам Макачев жана Волконовскийге пикирин билдирип өттү. Ал эми UFC президенти Дана Уайт Хабиб эмне деген Ислам Макачев чемпион болгондон кийин ошол нерсени бөлүшүштү эл менен. Чемпиондордун саллашуусун баары күтүүдө. Бирок февраль айында өтүүчү Ислам жана Алексин саллашуусу Волконовский үчүн өтө эле эрте убакыт. Ал үчүн ордукла 70 кг салмак, чынымды айтсам. Волконовскийдин биринчи баскычында гана паундунда токтойт бул баланы Ислам токтотот. Ал өзүнө аябай ишенет, эмне кылышын ойлобой туруп жасайт. Андай бою кичүүлөр Дагестанда көп. Алар менен спарринг партнер катары өзүн сынабайбы, жокпу? Исламдын жеңиши толуктан толук нерсе бул. Волконовский менен бул салмакта өтүүчү жана утууга мүмкүндүгү өтө аз. Ислам чемпион бойдон калат. Ар дайым Кудай дейт Сехудо достор. Бул нерсени Бениул Даруштаг айткан, өтө эле аз шанс деп айткан достор. Силердин оюңарча кандай бул нерсе? Ал эми UFC президенти Дана Уайтка достор, Ислам Макачев Оливераны ургандан соң Хабиб Нурмагомедов Дана Уайттын жанына келип бул сөздөрдү айтып өткөн. Октогондо Дубайда эң мыктылар беттешет деп айтчумун бул күнгө чейин. Саллашып бүткөндөн соң Хабиб мага келди дагы, мен сага айткам, Ислам ал дүйнөдөгү эң мыктысы деген деп сөзүн айтты. Бирок Оливераны жеңүү бир гана нерсе. Ал эми Оливеранын өзүнүн стилинде аны жыгытуу кыйын аябай. Ислам сонун көрүндү рингде, бирок суроода ал кантип каттуу күрөшөт мындай. Себеби ал өзүнүн үстүнөн каттуу менет кылып иштөөдө, дейт Дана Уайт достор.